Кыргызстанда дагы тажылуу вируска ушунча киши чалдыкты дейт. Аттарын атап койбойсуңарбы? Кимдер алар? Көрсөтпөйсүңөр. Кайсы кишилер? Кайдан жуктурду? Эмне болуп жуктурду? Жуктурганына канча күн болду? Кыргыз мамлекет эмес, илимдин эң алдыңкы катарында жүрөбүз деген өнүккөн өлкөлөр дагы ага каршы эч нерсе ойлоп табай элек. Бул аскер жаатында колдонулуучу адамдын колунан пайда болгон өтө коркунучтуу вирус. Бирок ал барбы жокпу эч ким билбейт. Эч ким көргөн жок. Эч ким анын аныктамасын бере албайт. Биздин республикабызда грипптин эле канча түрлөрү бар экенине, ошол ооруп аткан киши кайсы түрү менен ооруп аткандыгын аныктай албаган лаборатория коронавирусту аныктап калды. Мен ишенбейм. Бул жасалма түрдө түзүлгөн жагдай. Кырдаал. Ушул аябагандай каттуу будум чаңдын аркасында чоң глобалдуу саясат жатат. Бул Германияга абдан пайдалуу болду. Эмнеге? Миллиондогон качкандар Сириядан, башка тараптан Германияга кирип кетүү коркунучу пайда болгондо ушуну тып токтотту. Францияга аябай чоң пайдасын берди. Бийликке каттуу талап коюп, сары чыптамалар, жолтой жилети чыгып атканда мына тып тыйып токтотуп койду. Эмнеге? Коменданттык саат киргизди. Жөнөкөй учурда коменданттык саат киргизсе, анда эл аны көтөрмөк эмес. Кандай жол менен киргизүү керек? Коркутуу жолу менен. Аны дагы тез коркунучта турган коомдон пайдаланып, мыйзамдарды шакылдатып алып салыш керек. Керектүү мыйзамдарды. Италияда бир жылда токтобой койгон өкмөт, кайра-кайра шайлоолор болуп аткан өкмөт тып токтоду да калды. Ошон үчүн ызы-чуу, будумчан ал жерде эң көбү. Украинаны карап көрүңүздөр. Бул жактан тажылуу вирус деп айгайды салып коюп, көчөгө кишилерди чыгарбай коюп, түнү менен парламентти айыл чарбага таандык болгон жерлерди сатуу жөнүндө мыйзамды кабыл алышты. Бул чыккынчылык. Башка мамлекеттерди карасаңыздар, адам эркиндигин тыюу жөнүндөгү мыйзамдардын баары бир күндө 3 окуудан кабыл алышып, мыйзамдаштырып атышат. Бул өтөт. Өткөндөн кийин кайда болобуз? Белоруссиянын президенти Александр Григорьевич Лукашенко каттуу маселе койду. Булар өтөт. Ошон үчүн Белоруссия өзүнүн позициясын кармап келет. Эртең биз бул тажылуу вирус коркунучу, дүйнөлүк атайын колдон жасалган коркунуч бүткөндөн кийин биздин ордубуз кайда болот? Бул дүйнөлүк масштабтагы менчикти бөлүштүрүү саясаты жүрүп атат. Байлыкты бөлүштүрүү саясаты жүрүп атат. Ошонун ичинде Кыргызстан куурчак болбой эле койсо болмок. Бийлик башындагылар ойлонсо болмок. Дарбыган мамлекеттерге кошуп дарбы? Карап отурат кечинде. Россияда президент эмне дейт, өкмөт эмне дейт, эртеси тоту куштай болуп ошону сайрап чыгат. Өзү билген кишидей болуп чыгат. Мунун баары куурчакчылык. Мунун баары тоту куш саясаты. Өзүңдүн аракетиң кандай? Эртең Кыргыз республикасы кайда болот? Россияда 100 000 деген биздин жарандарыбыз жумушсуз калып отурат. Өз жарандарына алар айлык акысын 1 айлык сактоо менен деп тыюу салды жумушка. А биздин жарандар эмне кылат? Алар кайрылып келсе кайда жайгаштырасын? Бизде буудай өндүрүүчүлөрдү класс катары жок кылдыңар, тыйып салдыңар. 3 тегирменчи мыйзам жаза коюп, буудайды жок кылды. Эртең күркүрөгөн күз келет, кычыраган кыш келет. Эртең бул тополоң бүткөндөн кийин ордубуз кайсыл жерде болот? Бүгүн күнүмдүк оокатын таап иштеп аткандар үй бүлөсүн бага албай калса ага кандай жардам бересиң? Кантип ушул жолдон чыгасың? Кандай программаң бар? Шымын булгап алгандай болгон өкмөтүңдөн пайда чыгабы? Бирин кетирип, экинчисин кетирип, үчүнчүсүн кетирип, төртүнчүсүн кетирип, тек гана Абылгазиев аман калса болду деп отурган президенттин келечеги кандай болор экен? Сага Абылгазиев керекпи? Же Кыргызстан керекпи? Кече депутаттар Абсамат Исхак Масалиев абдан туура маселе койду. Аны менен чогуу келген ушулар менен Кыргызстанды өркүндөтөбүз дегендерден эч ким калбады, Абылгазиевден башкасы. Ушундай шартта касиеттүү Кыргызстандын элине кайрылам. Өзүбүзгө ишенели.
өзүбүздүн күчүбүз менен эч кандай коркунучка берилбеңиздер. Бул тажылуу вирус деген шылтоо. Буга мисал кече Нарындагы аксакалыбыз ачыктан ачык кайрылды. Жээнбековке кайрылып атат. Эмне чара көрүлдү? Мен эч кандай ооруган жокмун. Менин кемпирим ооруган жок. Менин балдарым ооруган жок. Эч ким ооруган жок. Мени бекерден бекер ооруканада кармап отуруп, зордоп дары ичирип, мен ичпей койдум, кемпирим ичти, ичкенден кийин ооруп калды деп. Аксыдагы Кербен ооруканасынан чыккан келиндин интервьюсун караңыздар. Мага таблетка да берген жок, ийне да сайган жок, 14 күн кармап туруп, айыкты деп, мен өзүм билбептирмин дейт тартып атканын. Айыкты деп теледен көрүп калдым. Мунун баары калп деп. Мен 19 мартта кайрылганымда сиздерге айттым эле. Мына коркунучтардын баарына көңүл бурбаңыздар. Чуркап барып дүкөндөрдөн тамак аштарды сатып алып, өзүбүздү өзүбүз ызычууга салбайлы. Бардык нерсе өзүнүн орду менен болсун. Сабырдуулук. Бир гана сабырдуулук менен туура чечимдерди кабыл алуу менен бул дүйнөлүк барийден кутулуп кетебиз. Мен дагы бир жолу баса белгилейм. Кыргызстан чоң глобалдуу саясий оюндардын куурчагына айланды. Аябай активдүү ойноп берип атат ушул ролду. Эмненин себебинен? Бийликтин түркөйлүгүнөн, сабатсыздыгынан.